Assalamu alaikum, hormatly mekendешler, hormatly bir tuğanдар, daha bir ret arbaňyzдар. Gece 7 aprel meçidi desem köp oturam emes düşünüp kalıptır. Hazır avgustga dep. Bul meçitin aty 7 aprel meçidi. Bişkek şaары 7-Geçi rayonunda жайгашкан. Hormatly mekendешler, geçe biz uşul peşim namazından çıkıp мынакей элдер ичип аткан жерди көрүп атасыздарбы? Ошол жерде чалап сатат. Ошол жерден Асылбек араке экөөбүз чалап иче калабыз деп жумуштар менен болуп шашып атып телефонго алып кеттиптер. Кайра эле бир 5-10 мүнөткө жеткирбей эле кайра келсек, могул пешеходныйдан ары бери өтүп аткан адамдар чалап коюлган столдун үстүндө калган телефонду көтөрүп баса бериптир да. Анан биз наркы беттеги магазиндердин камераларынан полностью карадык. Бүт көрүнгөн. Ошого мен кайрылып аткам. Кече дагы кайрылгам. Урматтуу көрүүчүлөр, максималдуу түрдө ушул видеону башкалар менен бөлүшүп койсоңуздар дейт элем. Эмнеге бир телефон үчүн анчалык болуп атат деп туура эмес түшүнүп калбаңыздар. Телефон не важно. İçindeki Ак Ниет Аманат коомдук фондунун биздин бүт документтери, материалдары, анын канчалаган элибиздин кайрылуулары бар эле. Анын баардыгында бир учурда жооп берип жетише албайсың. Кезек менен жооп берип, ошого жараша колдон келсе жардам берип кете берчилек. Анан адамдар да туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн, бул жерде жооп болбой калган болсо. Ошого урматтуу көрөрмандар, сиздерден мен суранып кетер элем, ушул видеону толук түрдө, максималдуу түрдө башкалар менен бөлүшүп коюңуздар. Балким ошо телефон алган адамга ушул видео кабар барып жетип калар. Эгерде көрүп калсаңыз, мен сизден суранып кетер элем, биз Ак Ниет Аманат коомдук фондунун кызматындагы телефон эле, ошол фонддун жетекчиси катары сизден суранып кетем. Ушул телефонду балким уялып, тартынып, мага алып келип бере албасаңыз, муну магазинге же болбосо менин колумда калып кеткен 776 менен 88-88-90 номериме байланышып бир жерге дареке коюп кетсеңиз деле болот. Сүйүнүч албетте бар. Ол телефондун аты iPhone 11 Pro болчу. Мен так эле ошондой телефондун iPhone 11 Pro Max'тын жаңысын убада берем, сөз берем, элдин астында алып берет элем. Айтып атпайбы, телефондун ичинде аябай кымбат материалдар бар эле. Ал материалдар сизге бир кымынчалык дагы пайдасы тийбейт. Эч кандай сизге пайдасы жок ал материалдардын. Ошон үчүн бул фонддун материалдары эле, ошого мен сизге суранат элем, кайтарып берсеңиз зарыл болуп атты эле. Ал жерде канчалаган эли журтубуздун ортосундагы кызматтар бар эле. Ошого мен сизден терең суранып кетем, эгерде ушул видеону көрүп калган болсоңуз, бир тууганым. Жогоруда айтып атпаймынбы? Бирөөнүн телефону бирөөгө эмне пайдасы тиймегиле. Албетте эми пайдасы бир арзыбаган акчага телефонду сатып берип, ошол акчасын кичине пайдаланышыңыз мүмкүн, бирок ичиндеги материалдын бириси дагы сизге пайдасы тийбейт да. Эч кандай. Бирок бирөөгө өтө чоң зыян келтиресиз. Бир эле инсанга эмес, бул фонддун номер телефону да. Анан канчалаган эли журтубуздун беремеси бар эле, кайрылуулары деп суранып атам. Ошого бир тууганым алып келип берсеңиз аябай жакшы болот. Мен сизди күтүп атам. Ой, салам алейкум жигит, кандайсың? Жакшы. Жакшыбы? Кечеки агабыз келбедиби? Кабар барбы жок телефондон? İnim. Gelmedi. Kaça gelmedi. Negizi ушул баланын столунда турган телефон. Көтөрүп кеткен адамга да таң калам. Бирок бул адамдын оокатын ким көтөрүп кетмегиле деген дагы мындай күмөн бар да. Албетте бул жаш бала экен. Жаш баладан деле биринчи күмөн санап келип, бериң алып койсоң ком жөн эле жакшына берсең деп деле эме кылып көрдүм. Анан камерага кирип, камерадан көргөндөн кийин баардыгы ясно болду да. Ошого мен камерада айтып атпаймынбы, материалдар бар, чыгара элекмин.
чыгарбай эле турайын, балким алып келип берип калар деген үмүт менен эле турам. Эми ал кишини чыгарып уяттар кылганда эмне пайда тапмак элем депчи бир телефондон айнын. Бирок эгер болбосо коомчулук менен бөлүшпөй туруп, ошол кишинин лицосун бул жердеги коопсуздукту караган же болбосо мушуга тиешелүү органдарга тапшырышым керек экен. Ошондо таап алып берсе керек, бирөөнү бирөө уяткар кылганда бул өтө чоң күнөөгө батып калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн күтө турайын. Башкалар менен да бөлүшүп коюңуздар, туугандар. Аманчылыктарда. Көрүшкөнчө. Ассаламу алейкум.